Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kutulunun yolu, bu 5. kitap, 5. savak. Allah asmanda degendir bid'atçı buluvu degen soru. Arkaysı zamanda sünnetті bekem karmagandar arkanday lakaptar menen atalıp kelet. Tarihta Cahmiye jana Mu'tazila taypalары beylik eğlerinin koyun koltuğuna kirip alıp muftilik, kazılık mansaptарын neylep alıp meçitlerge öz adamdарын koyup algandan keyin akidаны түшүнбөгөн чаласават имамдарынын тили менен сүннөттү ээрчигендерди мушаббиха, асари, бидатчы жана башка ушул сыяктуу наамдар менен атап келген. Тарыхтан баштап да биз бул күндөгү адамдар, бул күндөгү акыйдалар жөнүндө ооз ача элекпиз, ачпайбыз дагы да. Биз ошо тарыхта айтып атабыз. Тарыхта ошо Жахим бин Сафван деген мурда сабактарда өттү. Жахим бин Сафван деген адам хижрадан 150-ci жылдары чыккан. 100-150-ci жылдарды адамы да булчу. Ana ошондон бери сүннөттү кармагандарды ошондой аттар менен атап келишет. Сахабалардын арасында өзүнүн илими, таквасы менен өзгөчөлөнгөн Абдуллах ибн Мас'уд деген Sahaba radıyallahu anh aytadı. Keyfe entum iza zahara fikumul bid'a. Sizlerin arаңарда bid'atlar tarqap ketсе, qanday kılar ekensingер деген. Bid'at elдің жашоосуна айланат. Бұл жерде чыныгы bid'at жөнүндө айтылат да. Беркелердин түшүнгөн bid'at эмес. Bid'at elдің жашоосуна айланат. Жаш балдар бидат менен тарбияланып, чоңдор бидат менен чоңоёт. Кекселер бидат менен карыйт. Жада калса капырлардын исламга кирүүсү дагы бидат амалдар менен коштолот, шан шөкөттөр менен. Ал эми бир адам сүннөт амалын жасап жаткан болсо, анын ишин бидат деп аташат. Ушул жагы дагы бар. Бидат көбөйүп кетет. Анан бидаттын аты, формасы, түшүнүгү өзгөрөт. Бир адамдар өзү бидат жасап атышат коомдо мисалы. Бирок бир сүннөттү кармаган адам болсо, ошонун ишин бидат дешет. Ошондой замандар келет. Абу Абдуррахман ал заман качан келет деп сурашты. Ибн Мас'уд айтты. Amirler көбөйүп, аманаткөйлөр азайганда дейт. Amirler kimler? Başçılar da. 4 adamga bir başçı, 10 adamga bir başçı degенде başçılar көп го азыр. Аманаткөйлөр азайганда, ишенимдүү адам калбай калат да. Кимге ишенишиңди билбейсиң, эң жакын адамыңды сатып кетет. Аманаткөйлөр азайганда, Куран жаттагандар көбөйгөндө, Мәнесін түшүнгөндөр жана амал кылгандар азайганда. Куран жаттагандар көп, бирок мәнесин түшүнгөндөр аз, амал кылгандар аз. Ошондой, ошол күндө. Адамдар дин үчүн эмес, мансап үчүн, шоорат үчүн илим алып калганда, дини амалдар дүйнө табуу үчүн жасалып калганда деп жооп берди. Дини амалдар дүйнө табуу үчүн жасалып калганда. Биздин заманыбызда дагы Жахим бин Сафвандын кээ бир пикирлерин өзүнө жугузуп алган, Куранды көп жаттаган, аз амал кылган, дин үчүн эмес, мансап, шоорат үчүн илим алган, дини амалды дүйнө табуу үчүн жасап жаткан тырмакча ичиндеги илимдүүлөр карапайым, эч нерсе түшүнбөгөн мусулмандардын башын айлантышып, Аллах асманда дегендер вахабилер, Ибн Таймиянын тарапкерлери, алар адашкандар дешет.
Ушундай сөздөр менен эчинизде түшүнбөгөн адамдарды месине чай кайнатат. Бирок биз мындай тарыхты карап келетиген болсок, Ибн Таймия туулганга чейин эле 50-ге жакын ахлүсүнна алымдары Жахим мен Сафванга каршы капыр жахмилерге каяша деп китеп жазган. 50 чакты ахлүсүнна алым. Анда Ибн Таймия жок эле, Абдул Вахаб жок эле. Жана Аллах Тааланын өз заты менен асманда экенин ырасташкан. Ал алымдардын алгачкылары Ибн Таймиядан 500 жыл мурун жашаган, Мухаммад ибн Абдул Вахабдан 1200 жыл мурун жашаган. Ошондо айтышкан Аллах асманда деп аларчы. Азыр сен Аллах асманда десең, сен Ибн Таймиянын тарапкери Вахаби дейт. Вахабиден 1200 жыл мурун китептерине жазып атышат алымдар. 1200 жыл мурун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын айттык. Куранда аяттар айтканын айттык өткөн сабактарда. Бирок булар эмне үчүн китеп жазып атат? Ошо Аллах асманда эмес деген Жахим мен Сафван деген чыккан, ошого каяша 50-ге жакын ахлүсүнна алым китеп жазган. 50-ден ашык. Биринчи Ахмад ибн Хамбал жазган. Ахмад ибн Хамбал ким? Бардык дүйнө. Сопусу дагы, башкасы дагы Ахмад ибн Хамбалды имам ахли сүнна деп таанийт. Ахли сүннанын имамы деп таанийт. Ахли сүннанын сакталып калышына бирден бир туру берген адам деп таанийт. Ахмад ибн Хамбалды. Ахмад ибн Хамбал болбогондо, тайганда ахли сүнна бар беле жок беле Алла билет. Бардык алымдар тайып кеткен. Bir zaman kelgende padişalar, halifler Mu'tezile bolup ketkenler. Bir Ahmad ibn Hanbal özü turu bergen. Anan keyin Allah nusrat bergende ahli sünnet keyin ayılıp ketken. Muna uşul Ahmad ibn Hanbal Allah asmanda emes degen Jahim bin Safvanga sen kafir boldun dep kayaşa kitep yazgan Ahmad ibn Hanbal. Birinci. Ondan keyin Abdullah ibn Muhammad al-Jafi al-Bukhari 229 hicrada tug'ilgan. Abdulaziz Kinani 240 hicra, Muhammad ibn Aslam Tusi 242 yıl, Muhammad ibn İsmail al-Bukhari 256 yıl, Muhammad bin Ahmad 264 yıl, Asram Ahmad bin Muhammad bin Hani 270 yıl, Muhammad bin Haccac al-Marvazi 275 yıl, İbn Qutayba Daynuri 276 hicri, Osman ibn Darimi 280 hicra. Buna oşentip buna ahırı gelip bir de 18 alımdı ezetteptiz. İbnül Kayyim Cavziyye menen bitudi. Bul menen bitpeyt, köp. Uşular menen çektildik. Uşul alımlardan bardığı. Buna uşul alımlarda atlarını jattap algılar. Bölüm meselesi seninle Ahmad bin Hanbal aytgan bunu. Kinani, Tusi, İmam Bukhari, İmam Marvazi deseng, Osman Said Darimi deseng, bardığı ahli sünnanın alımları tanışat. Ahli sünnanı saktap kelgen alımlar da bular. Şulardan bardığı Allah asmanda dep aytышкан. Asmanda degenin manisinde asmanların üstünde, arşının üstünde dep aytышкан. Demek Allah asmanda dese al bidatçı bolboyt al sünnetçi bolot rasa. Sünnettin jolunda olgan adam bolot. Эми дагы bir суроо Allah кайда деп сураса болобу. Өздөрү кимдин сөзүн сүйлөп жатканын билбеген алымдар бар да. Алым деп таанылган адамдар бар. Бирок кимдин сөзүн сүйлөп атканын өзү билбейт да. Мындай тарыхтан неме кылып келсең, текшерип келсең, ал Жахим мен Сафванын сөзүн сүйлөп аткан болот да. Анын ким экенин сиздер билбейсиздер, келбей калыңар да. Мына ошол алымдар мусулмандарды ушул суроодон кайтарышат. Аллах кайда деген суроодон кайтарышат. Жана мындай дешет. Кайда деген сөздүн өзү бир орунга далалат кылат дейт. Ошондон Аллах кайда деп суроого шарият рухсат бербейт дешет. Булардын акыйда китептеринде ушундай. Аллах кайда деп суранга болбойт, шарият рухсат бербейт дешет да.
Андай деп сураган адамдар дейт, Аллахка орун көргөзгөн үчүн капыр болуп калышы мүмкүн дешет. Эгер алардан ушундай фатваңызга Аллах кайда деп сурап болбойт деген фатваңызга далил барбы деп сурала турган болсо, философиядан башка жообу жок алардынчы. Философиясы кандай? Кайда деген нерсе бир орунга далалат кылат да дейт. Аллах кайда десең, Аллах бир орунда деген болуп калат да дейт да. Бирок бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап атпайбы? Чоора кыздан сурап атпайбы Аллах каякта деп? Айналлах деп сурады го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураган нерсеге булар чек коюшат? Өзүнүн философиясы менен. Ушуларга окшогон философ алымга имам Дарими, жанагы биз санаган алымдардан бири Усман ибн Дарими, мындай деп айтканда, каяш айткан: сен дагы эле мага Жахмдын сөзүнө курулган бузук, чоң мазхаб менен жооп берип жатасың. Жооп берип, эгер бизге Аллах кайда деп айтышса, биз бир орунга түшүүнү билдирген каерде мааниси менен жооп айтпайбыз деп жатасың. Кайда каерде деген мааниси менен жооп айтпайбыз деп жатасың дейт. Ким? Бул сөз биздики эмес. Бул сөз имам Даримидин сөзү. Бирок азыркы күндө ушул даражага жетишти. Бул мисалы үчүн акыдага, ахли сүнна акыдасына каршы иштеп аткандар ушул даражага жетишти. Ушул Даримиди дагы мужассиме аладашкан деген даражага жетишти да. Бирок жалпылап алганда Усман Дарими десең бардыгы макул дейт да. Ким өз Кудайдын аршта, асмандардын үстүндө экенин билбесе, ал Аллахтан башка Кудайга ибадат кылган болот. Ким Аллах бардык жерде деп ибадаты менен жердеги Кудайды максат кылса, ал бутка ибадат кылган болот. Аллах азманда эмес, Аллах бардык жерде деген болсо, ал бутка ибадат кылган болот. Эмнеге? Анткени Аллах өз аршынын үстүндө. Буттар болсо, Кудайлар жерде. Аллах бардык жерде дегени Аллахты бутка теңеп койгон болот. Имам Дарими Надан Марисинин шагирти менен полемикасын улантат. Бишир ал-Мариси деген, силер келбей калдыңар, Бишир ал-Мариси деген алым чыккан. 250 жылдарда бул жанагы Жахм ибн Сафвандын шагирти болгон. Жахм ибн Сафван эң биринчи ислам акыдасын бузган адам. Ошонун шагирти Мариси деген алым болгон. Күчтүү алым болгон. Өзү Жахми болуп туруп, анан кийин Му'тазила немесинин имамы болуп кеткен. Ошол жанагы Ахмад ибн Хамбалды азаптаган, неме кылган немелерди, халифалардын колтугуна кирип, ошолорду башкарып жүргөн алым да бул. Ошого Марисиге имам Дарими мындай деп жооп жазат да. Аллахтын элчиси пайгамбар алейхиссалам кайда деген сөздү колдонуп, кара чоору кыздан Аллах кайда деп сурады го. Ал дагы асманда деп жооп берди го. Анан сени Аллах кайда деп сураса болбойт деп атасың деп. Бул болбойт деген сөз ошо Марисинин сөзү болуп атат. Бул Му'тазилалардын алымы. Хоп, эми Му'тазила фиркасы, Бишир Марисиге эми келет экенбиз. Му'тазила фиркасы Жахмия тайпасынын аватары. Аватар эмне билесиңер? Аватар өзү бир эле нерсе, түспөлдө башка түспөлдө болот да, бир эле нерсе башка түспөлдө. Му'тазила фиркасы Жахмия фиркасынын аватары. Ошо Жахмия сакталып калган, аты эле башка болуп калган да, аватар болуп. Бишир ал-Мариси менен таанышабыз. Ал ким? Хижри 138 жыл. Хижри 138 жыл. Багдадтагы бир яхуди үй бүлөдө эркек бала жар дүйнөгө келди, жана ата энеси ага Бишир деп ат беришти. Имам Захаби Сияру А'ламун Нубала деген китебинде жазат. Бишир Казы Абу Юсуфтан илим алган. Казы Абу Юсуф ким? Абу Ханифанын шагирти.
Бишир ушундан сабак алган. Чоң факих болуп жетишти. Бирок кийин философияга, илми каламга берилип кетти. Өз заманындагы жахмилердин алымы деп танылды. Аны кээ бир алымдар капырга чыгарышкан. Биширди капырга чыгарышкан. Бирок ал жахым менен бетме-бет жолуккан эмес. Шагирт деп эсептелгени менен бетме-бет жолуккан эмес. Жазмаларын окуп жүрүп жахми болуп кеткен. Философияга берилди дегендин дагы бир мааниси Муътазила фиркасына кошулду дегенди билдирет. Себеби Муътазила фиркасынын айткан дегени, Алла жөнүндө айткандары, дин жөнүндө айткандары бардыгы неге таянат? Философияга таянат да. Ошентип Бишир Жахмия Муътазила фиркасынын алымы катары Ахли Сунна акыйдасына жат пикирлерди кубаттап жана адамдарга жайылта баштады. Бул алым да адамдарга Жахмия идеологиясын жайылта баштады. Бишир ал-Мареси имам Абу Ханифанын шагирти Абу Юсуфтун колунда окуганы себептүү мазхабта Ханафи эле. Муну менен биз Ханафияга эч тил тийгизбейбиз. Ошо Бишир Маресинин мазхабы Ханафи эле бирок. Ошондуктан аны ээрчиген көп Ханафилер дагы, Биширди ээрчиген Ханафилер дагы өз заманасынын чоң алымы да. Ошол замандагы аны ээрчиген шагирттери дагы жахми болуп кетишти. Жана ага кошулуп Аллах Тааланын сыпаттарын жокко чыгара баштады. Аллах Тааланын сыпаттарынан бири улуу сыпаты да, бийиктик сыпаты. Аллах аршта, Аллах бийикте десе, жок андай эмес деп дей баштады да. Бишир өзүнүн китептеринде Аллах Тааланын өз затынан башка эч кандай сыпаты болушу мүмкүн эмес. Аллахтын заты гана бар, башка сыпаттар жок деген. Анткени эгер Аллахтын кандайдыр сыпаты бар дей турган болсок, анда ал макулуктарга окшоп калат деген. Маселен дейт. Маселенде отур. Аллахтын сүйлөө сыпаты дагы жок деген. Сүйлөө эмне? Сүйлөө бул пенденин сыпаттарынан бири. Биз сүйлөгөндө, бул кимдин сөзү? Муътазила Жахмия фиркасынын алымы Бишир Маресинин сөзү. Биз сүйлөгөндө эрин, алкым жана башка органдардын жардамы менен сүйлөйбүз. Эгер биз Аллахта сүйлөө сыпаты бар дей турган болсок, анда Аллахтын да тили, эрини, таңдайы бар дешке туура келип калат да. Көрдүң философия. Хадиске жармашкан алымдар болса дейт. Ахли Суннан айтат. Хадиске жармашкан алымдар Аллах өз аршына көтөрүлөт, дүйнө асманына түшөт деп туура эмес сүйлөп жатышат деген сыяктуу сөздөрдү жазып, элдерди азгыра баштады Бишир Мареси. Мунун устазы Жахим бин Сафван Курандагы Аллахты сүйлөйт деген сыпатын четке калып, Куранда Калламаллаху Муса таклима, Аллах Мусага сүйлөдү деп, анык сүйлөдү деп келсе, бул сүйлөгөн жок деп деди да ошону. Ошонун биринчи Жахим Аллахнын сүйлөө сыпатын жокко чыгарат. Анан кийин улуу сыпатын жокко чыгарат. Аны ээрчи Бишир дагы ошо сүйлөө сыпатын жокко чыгарып, эгер биз сүйлөгөндө эмне менен сүйлөйбүз? Тил, эрин, таңдай, тиштердин ролу бар. Алкымдын ролу бар, өпкөнүн ролу бар, демдин ролу бар, бардыгын ошонун натыйжасында биз калам, сүйлөө болот да. Анан булар айтат, Аллах сүйлөбөйт деп айткан да. Эгер Аллах сүйлөйт десек, мына Аллахтын тили бар деп айтасың дейт да. Кып-кызыл философия. Ошентип элдерди азгыра баштады. Аллах Тааланын аршка эч нерсенин көтөрүлүшүнө окшобогон абалда көтөрүлүшү Куранда келген болсо, дүйнө асманына түшүүсү сах хадисте келген. Бирок жахмилер Аллахты таанууда аят хадиске таянуунун ордуна Аристотелдин Метафизика деген китебине таянышты. Аристотель байыркы грек философу Метафизика деген китеп жазып, ошол китебинде мындай деген: Бог вечное, неподвижное деген. Алла түбөлүк, кыймылдагыс деген да. Аристотелдин метафизикасын түшүндүргөн европалык окумуштуулар анын кудайын мындай деп сыпатташкан: Бог Аристотеля это
неподвижный перводвигатель деген. Өзі қимылдабайды, дүйнені қимылдатады дешкен. Бұл кеп грек философтар айтады. В книге «Метафизика» Аристотель пишет, что перводвигатель Бог обладает энергией, но это не энергия движения. Аллахтың энергиясы бар деп атады. Бирок ал қимылдай тұрған энергия емес деп атады. Философия. А энергия совершенной полноты и покоя деп атады. Мына ушул бардығының Аллахтың сілер көтерілет дейсіңер, түшет дейсіңер, бұлар әрекет қылап Алла Таала деп философия қадап четке қағышы, ошо Аллахның жоғордалығын, нүзүлүн четке қағышының түп күн емес қаяққа барат екен? Бишир Марисиге барат, Бишир Марисиден нараққа Жахмиге барат, Жахмиден нарақта Аристотельге барат. Аятқа, хадиске барбайт бұларды. Тарихы хадиске барбайт. Тарихы Жахмиге барат, андан ары немеге өтіп кетеді. Грецияға өтіп кетеді. Аристотельге өтіп кетеді. Неге дейсіз? Алла ошо түшүнүп атат. Алла бұл кыймылдабайт деп атат. Жахмилердің бір тайпасы Аллах көтерілбейт жана түшпейт. Неподвижное деген акыйдасын Платон жана Аристотельдің философиясынан алған болса, дағы бір тайпасы Аллах бардық жерде деген акыйдасын Библиядан алған. Жахмилердің екі тайпасы бар. Біреу Аллах кыймылдабайт дейт, біреу айтат Аллах асманда емес, бардық жерде дейт. Алар Аллах бардық жерде деген акыйдасын каяктан алған? Библиядан алған. Согласно Библии, Бог – это всемогущая, высшая личность, Творец, создавший мир и все живое в нем. Он считается вечным, бессмертным, вездесущим. Не дегені? Ар қайырда бар да. Аллах бардық жерде дегені ошол. Библияның акыйдасы. Библиядан кетті. Библиядан келген. Ошентип Жахмилер алардын философиялык акыйдасын мурас алган Мутазила жамааты жана өздөрүнүн Жахмия Мутазила жамааттарынын алымы Бишир аль-Мариси Куранда келген Аллах өз аршына көтөрүлөт деген акыйданы кандай жокко чыгарса, улуг пайгамбарыбыздын сайх хадисинде келген Аллах дүйнө асманына түшөт деген акыйданы дагы четке какты. Жогоруда айткандай Биширди көп ахли-сунна алымдары капырга чыгарышты. Жананын философиялык жолуна каршы раддия китептерди жазышты. Алардын бири имам Усман бин Саид Дарими. Имам Дарими 2-хижрага жакын Сижистан өлкөсүндө туулган. Аны ахли-сунна алымдары улуг мухаддис, хафиз, факих жана тилчи алым катары таанышат. Ал Бишир аль-Марисиге каршы Тавхид мәселесінде Аллахқа доомат қылған өзөр жана Жахми аль-Марисиге Усман бин Саидтен каяша деген китеп жазды. Төмөндө ошол китептен кээ-бир үзүндүлөрдү келтиребиз деп уландысында, китептин уландысында